Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, Талас тургундары, Талас шаарынан сиздер үчүн жакшы жаңылык. Ушул Ордонун жанында Элим бар үй тиричилик буюмдары дүкөн ачылыптыр. Болгондо дагы Бишкектеги складтын баасы менен сатка коюшуп атыптыр. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Мен сиздерге колман келишинче жакшылап маалыматтарды алып берейин. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ачылышыңыздар менен. Жаркыратып коюп турсуздар го ичине баардык товарды шыкап, Бардык элге керектүү буюмдардын баарын алып келдик. Кудай буйрса эл үчүн кызмат кылып атабыз. Баасын складтын баасы менен. Бишкектеги складтын баасы менен. Бишкекте складтын баасы менен. Арзан. Чын айтып атасызбы же жөн эле реклама үчүн эле айтып атасызбы? Чын айтып атабыз. Чын айтып атасыздар, Любой магазинди барып көрүңүздөр. Канча сомго чейин айырма болот эми? Так. Жакшы эле айырма бар. Примерно болжолу. 3000 сом деген. 2000-3000 сомго чейин, Ооба. Сонун экен да, мисалы бир келген киши бир эле холодильник албайт да, туурабы? Холодильник алат, мисалы сеп бергендер. Ар бир нерседен 2000-3000ден алса эле 4000-5000 10000 сомдон экономдоп кетет экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мен айтат элем да, ушундай жаңы ачылган ишкерлер, ушундай магазиндер, дүкөндөр көбөйө берсин. Анткени канча көбөйгөн сайын конкуренция көп болуп, элге жеңилдик болуп, атаандаш болуп, бааларын ылдый кыла баштайт да, туурабы? Анда эмесе бир маалымат береличи, эмнелер бар, мисалы кандай холодильниктин түрлөрү го бул жерде? Холодильниктерибиз азыр кымбаттара калды. Берки арзаныраактар эми келет 26000 сомдуктар. 26000ден башталат. 26000. Ал кандай, кичекейби же, чоң эле? Ушундай эле холодильник капельный болот. Калбай калдыбы азыр, Азыр калбай. Качан келет эми? Бир жуманын ичи келет, 3-4 күн ичи. 3-4 күн ичинде келип калат, Кудай буйрса. Булар болсо кымбаттарбы, Кымбаттара No Frost холодильниктери. No Frost деген эмне ал? No Frost деген үйлөп сухой заморозка. Өзүнүн Тондурат. Морозилка муз болбойт, аябай жакшы да. жакшы экен. Момундай жакта LG-лар бар экен, Бул LG-ларда вообще арзан, өзүнүн баасы булар, складтын баасы. LG-ларда арзан. Арзан. Жакшы, кымбат холодильник алам десеңиздер, мына келиңиздер туугандар. Мисалы, могу баасын тартып береличи. 58000 сом дейт, 58000 сом. Бул аябай эң жакшысы экен, чоңу. Андан тышкары морозилкалар, Морозилкаларда складтын баасы бардык түрүнөн бар. Булардан эми башка складта эми магазиндерге караганда бир 3000 сом роль ойнойт аралыгында. Баалар боюнча. Таластагы башка дүкөндөргө караганда 3000 сомго чейин. Сонун экен. Урматтуу көрүүчүлөр, келип өзүңүздөр да бир соода кылып, бир комментарийге калтырып коюңуздарчы. Многу полуавтоматтар бар экен, Арзан булар. Булар деле арзан. Полуавтоматтар, микроволновканын, духовканын түрлөрү экен, Вытяжкалардын дагы бир өзгөчөлөрү тур го бул жерде. Мына вытяжкалар, бул жерде караңыздар. Жакшы газ плиталар, телевизорлордун бардык түрү бар экен. Эң чоң канча дюйм булар? Бул 65 дюйм 1.60 болот. Диагонал. Баасы 38000 сом. 38000 сом. Арзанбы бул дагы ошондо? Бул да арзан. Бул арзан деп атат. Мен эми бааларын баарын билбейм, туугандар. Өзүңүздөр дагы бир салыштырып келип көрүңүздөр. Локациясы деле базардын жанында экен да. Алыска барып издеп барып салыштырып көрөйүн дебейсиздер. Шашпай бардык магазиндерди көрүп турабы, ушул жерден баасын салыштырасыздар. Бул жерде посуда мойкалар, мына андайга чейин бар экен. Чын деле ассортимент жакшы экен. Автоматты дагы тизип коюптур го, киржүүчү. Түрлөрү бар. Көбүнчө эле азыр айыл жергесинде LG колдонушат. Булар мисалы 7 килограммдык 33000 сом. Анан бул жерде 8 килограммдык бар. 14 функция кетет. Добавить плюс менен баасы да арзан 38000 сом. 38000 сом. Булар мисалы арзан да. Ол 40-41. 40-41 миң сомдук. Баягы айтып аткан немелер ушуларбы? Алиса башкарган. Мындай кнопканын басып отурбай эле Алиса кошпойт. Алиса жайраак жуучу, ысыгыраак жуучу деп приказ берип коесуң, жууй берет айландырып. Сонун экен. 38000 сом дейт ушул 8 килограммдык. Ошол искусственный интеллект башкарган сонун LG экен, туугандар. Ушудан алып койсоңуздар болот экен да. Арзандары кайсы булардын? Анан 8 килограммдык арзан 31000 сом. 31000 сом, Немецкий. Немецкий. Нол жерде 24000 сом деп те турат го 6 килограммдык, Ооба. Мына 24000 сом экен 6 килограммдык. Фирмасы. Блеск, 3 жыл гарантия дейби? 3 жыл гарантия берет сервис. Мына туугандар 24000 сомго арзан неме издегендер
келе бериңиздер. 6 килограмм 3 жыл гарантиясы менен не керек та? 24 000 сомго Лалафодон карасаңыздар, буулары 24 000 деп жүр да, 20 000 тегерегинде турабы. Бул буун эле баасында сатылып атат экен. Биякта 7 килограмм. Кыскасы пылесостор дагы бар. Пылесос үйгө керектүү буюмдардын баары. Пылесостор вообще арзан. Пылесостор дагы. Буларды мисалы 6-7 миң сатышат, бизде 5 000 сом. Техномер 5 000 сомдук мындай сонун. 6 000 7 000ден сатылгандар. Эң актуальный пылесос бул жаңа моющий пылесос болот. Неме келди? Эмне деп койчу эле атын? 3 в 1. Ковер. Ушул канча сом мисалы? 11 000 сом. 11 000 сом муногу, э? Охо. Башка жерден салыштырып өстү. Элдер комменттерге жазып койбойбу ушуну? Мына тондар 11 000 сомго мынакей алып бериңиздер. Чынын эле 11 000 сомго мындай жок. Мен көрүп атам 12-13 000 сомду дегеле айтат да булар. Сонун экен. Дагы эмнелер бар маалымат бере турган? Духовкалар бар. Духовкалар, стройный. Азыр элдин баары заманбап стилге өтүшүп атат. Мондай врезной поверхность токот. Бери. Бак кухонный мебелге эле кошуп кете берет экен да, тумбочка кылып, э? Сурма кылып. Бул сенсоры. Сенсорный дагы. Индикатор токот, каждый өзүнчө башкарат. Сон. Качан ачылдыңар берге? Жакында эле ачылдык, бир жуманын тегереги болду уже. Бир жуманын тегерегинде. Ооба. Жакшы экен, ишиңиздерге ийгилик, кубанычтамын. Ичин дагы сонун кылып туруп, жаркыратып туруп караңыздар. Болбосо кафель, төзүндө да аябай жарыктарды жакшы берип, кирген кишинин маанайы көтөрүлөт экен да. Бааны укканда андан да көтөрүлсө керек деп ойлойм да, буюрса. Сүйүнүп кетип атыр элдер. Сүйүнүп кетип атабы? Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп калсаңыздар жазып коюңуздар, комментарийди унутпастан. Номерди калтырабыз. Өзүңүздөр да чалсаңыздар болот. Бааларын сурап. Отсрочка жолу каралган через банк болуп калат. Мурабаха менен. Мурабаха менен. Жеткирүү барбы мисалы? Жеткирүү талаз ичи. Талаз ичине бекер жеткирип бересиздер. Ушул эле бааны арзан алат, жеткирип коесуздар. Сонун экен. Дагы эмне керек туугандар? Арзан берип атса, жеткирип берип атса, турабы? Ассортимент болсо, сонун болуп атса, бул видеону сөзсүз түрдө бөлүшүңүздөр. Жакын дос, тууган, айыл группаларына дагы салып коюңуздар. Алар дагы келип ушундай кымбатчылык заманда бир аз да болсо чөнтөктөрүн үнөмдөп, ушундай бир арзан үйгө керектелүүчү буюмдардан алып калса, сиздерге дагы рахматын айтса керек. Анда эмесе видеону жыйынтыктайм. Ишиңиздерге ийгилик. Сиздердей элдин камын ойлогон, элге арзан шарт түзгөн ишкерлер көбөйө берсин. Видеого сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар.